Президент Садыр Жапаров бүгін 8 февральда Дордой жана Ош базарларына барып, ишкерлер менен көзмө-көз сүйлөшүп, контролдук кассалык машина системасын ишке киргизүү маселесин талкуулады. Бұл туралы президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Садыр Жапаров Дордой базарынын ишмердүүлүгү менен таанышуу учурунда ишкерлер менен баарлашып, көзөмөл контролдук машиналарды ишке киргизүү боюнча алардын ой пикирин угуп, аларды тынчсыздандырган суроолорго жооп берди. Президент жарандардын ККМди киргизүүнү эмне үчүн колдобой жаткандыгы боюнча пикирлерин угуп, мындай жагдай маалымдоо түшүндүрүү иштеринин жетишсиздигинен келип чыккандыгын, ошондуктан ККМдин максаттары туура эмес чечмеленип жаткандыгын белгиледи. Бул демилге контрабандадан жана эсепке алынбаган товарларды ташып келүүдөн кутулуу үчүн көтөрүлүп жатканын түшүнүшүңүздөр керек. Бизде ишкерлердин эсебинен киреше табуу, же алардын эсебинен өлкөнүн бюджетин толтуруу тапшырмасы жок. Тескерисинче, мамлекет алардын иштөөсүнө шарт түзүп берүүдө. Атамекендик экономиканын 40% көмүскөдө калганын айтып, аны ал жактан алып чыгып, ошол эле учурда кичи жана орто бизнес жабыркабасын деп жатабыз. Эгерде мурда ККМди ишкер өзү сатып алышы керек болсо, азыр ал бюджеттин эсебинен алынат. Ишкерлердин ыңгайлуу иштөөсү үчүн акысыз уюлдук тиркемелер болот деп түшүндүрдү. Жапаровго суроо берем деген журналист кызды милиция кызматкерлери колунан сүйрөп жөнөгөнүн да көрүүгө болот. Түркиянын Изник шаарында 4-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык старт алды. Бул тууралуу Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысынын орун басары Султан Раев соц тармагында билдирүү калтырды. Анын айтымында көчмөндөр оюнун ушул жылдын сентябрь айынын аягында өткөрүү болжолдонууда. Түркиянын спорт жана жаштар министри Мехмет Мухарам Касапоолунун төрагалыгында Изник шаарында өтүүчү 4-дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун уюштуруу комитетинин ишине Түрк мамлекеттер уюмунун генералдык секретарынын орун басары катары катыштым. Түркияда көчмөндөр оюнуна карата даярдыктарга старт берилди. Бүгүнкү күнгө карата 74 мамлекеттен 2050 этноспортчунун катышуусу белгиленүүдө. Көчмөндөр оюнунун алкагында маданий программага айрыкча орун берилген. Оюндун салтанаттуу ачылышына жана жабылышына Түркиянын эң мыкты режиссерлору, сценаристтери тартылган деп жазат Раев. Эскерте кетсек, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары буга чейин 3 ирет Кыргызстанда өтүп келген. Анталияда белгилүү кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун айкели тургузулду. Бул тууралуу Түркиянын жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Мурат Паша муниципалитетине караштуу Гүзел-Оба районунда жайгашкан жана жакында Китеп кафеси катары кызмат кыла баштай турган Чыңгыз Айтматов атындагы паркта дүйнөгө таанымал кыргыз жазуучусунун айкели азем менен ачылды. Иш-чарага Мурат Паша муниципалитетинин вице-мэри Хусейин Сары, Кыргызстандын маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин кеңешчиси Урмат Үсөнов, Түрк дүйнөсү платформасынын төрагасы Мустафа Йылмаз, коомдук ишмер, экономист, ишкер Кеңешбек Алиян уулу, коомдук ишмерлер Түркиядан жана Кыргызстандан көптөгөн коноктор катышты. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Борбор калаанын экс-мэри Азиз Суракматовго карата кылмыш ишин токтотту. Сотто билдиргенде, айыпталуучунун жактоочусу январь айынын аягында жоопкерчиликке тартуу мөөнөтүнүн бүткөнүнө байланыштуу кылмыш ишин токтотуу тууралуу өтүнүчүн келтирген. Суракматов тергөө менен кызматташуунун алкагында мамлекетке 170 миллион сом материалдык чыгымды төлөгөн. Сот жактоочунун ишти токтотуу тууралуу өтүнүчүн канааттандырды. Эскерте кетсек, буга чейин 1-май райондук соту аны 26-июлга чейин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абак жайына камаган. УКМКга коррупция жана мыйзамсыз баюу фактысы менен кармалгандыгын билдиришкен.